Кутмандуу кечиңиз менен ардактуу көрөрман, дал ушул кечти өзгөчө шанга бөлөгөн сүйүктүү телеканалыңыз Музыкада Муз Лайв программасы старт алды. Аты жөнүм болсо Айзада Кубанычбек кызы. Алдыдагы 1 саат биз менен бирге болууга чакырам. Себеп дегенде сиз сүйгөн ырлар, сиз күткөн ырчылар жана эң негизгиси бул кызыктуу маек алдыда күтөт. Ал эми алгач эле дароо эле мыкты ырдан эфирди баштап алалы. Бүгүнкү биздин алгачкы коногубуз кыргыз эстрадасынын жаркыраган жылдызы. Өзгөчө үндүн ээси жана көптөгөн эл аралык сынактардын жеңүүчүсү Адилет Азимов сиздер үчүн. Адилет Азимов Муз Лайв программасында келиңиздер эле, жаныбызга өтөрсөңүз болот. Кош келдиңиз, көргөнүзгө кубанычтабыз. Рахмат. Сагындык сизди. Жакшы. Бардык көрөрмандарга ысык салам, сиздерге да ысык саламын айткым келет. Ошол келип калдык Муз Лайвга. Кош келдиңиз. Буюрса күз күрөш демекчи, азыр эми чыгармачылыкта кандай дем күч менен киришейин деп турасыз? Чыгармачылыкта эми азыр бир 2-3 ыр даяр негизи. Анан бул Найзираны дагы негедир ушул ырды аябай жактырып, ырдап өзүбүздүн вариантта ырдап койдук. Анан элге жакса, Кудай буйрса,
өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Анан жаңы ырлардан баягы азыр бул кавер сыяктуу эме эсептелинет да, жаңыртылган ыр. Алдыда бир 2-3 ыр бул жаңы ырлар. Бирөөнү Зарлык Камбарлиев жазды, сөзү Обонун, бирөөсүн Рамис Алиев Обонун сөзүн эжекебиз жазып атат. Анан дагы бир чыгарма бул өзүм жазган, сөзү Обонун, ал дагы буюрса жакында чыгат. Анан албетте дуэттер, ошол буюрса азыр Нурчолпон менен дагы азыр сүйлөшүп атабыз. Кайра бир жакшы бир дуэт жастыралы, классический. Баягы биздики экөөбүздүн үнүбүз дуэтке дал келет экен. Анан айтып десем, азыр Нурчолпон ойлонуп буюрса давайте деп мындай жакшы деп атат. Эми билбейм, буюрса ишке ашып калса албетте ал дуэт деле чыгат. Бирок ыр даяр. Анан Анель менен дагы бир жакшы бир ыр, эски чыгармалардын тоже жаңыртып ырдайлап атабыз. Ушундай бир дуэттер турат. Анан албетте өзүмдүн келинчегим менен дагы бир жакшы ошондон баштабайсызбы? Ал менен дагы бир дуэт жастырайлы деп аткан ой болуп атат. Сүйүү туурасында. Албетте сүйүү бул өчпөс темабы. Ооба. Азыр демек сизде ырлар даяр. Кезектерин эле күтүп турган экен да. Болгону илхом керек болуп атат да. Мындай бир эргүү болуп бир мындай вау деп туруп эле тура калып эле барып жаздыра кала турган нерсе жок болуп атат да. Билбейм, ушул записке баргандан эле ырда албай эле могу жан дүйнөм менен ал ырды орусча айтканда надо же пережить дегендейчи. Анан ошол нерсени өтө албай атам да, ошол ыргачы. Ырда албай, ошол бир жерлери окшошпой калып атат да ырдаган сайынчы. Анан бир жакшы бир илхом келгенде ырдап ошол ырлар Кудай буйрса чыгат жакында. Жакында чыгарабыз бирок. Сон күтөбүз. Анан эргүү келбей жатат деп айтып калдыңыз го. Анан ушул сөздү негизи эле чыгармачылык инсан баардыгыбыз эле колдонобуз да. Өзгөчө ырчылар. Анан эргүү неден келет негизи? Мисалы үчүн сонун мыкты хит чыгармалар кандай эргүүдөн, неден улам келип чыгат? Эми ал бир эле албетте хит болуп кетер, бул бир эле Кудайымдын колунда. Ал элге жагып кетет, жагып кетеби, жагып кетпейби аны биз билбейбиз да. Ал Кудайымдын бир колунда. Биз аракет кыла бериш керекпиз. Анан эргүү деп атпайсыңар, бул эргүү менин оюмча ошол баягы үйдөгү быт, семейный быт болот. Тууган, ата-эне, ошонун баардык нерсе ушул чыгармачыл адамды мындай ар бир адамдын өзүнүн эмелери болот да, жеке жашоосунда мындай бир жеп турган бир нерселер болот да, ар кайсы жактан. Адамбыз. Анан ошондой нерселер көп болгондо адамда мен ойлойм эргүү келбейт депчи. Анан албетте пейил кенен болуп мындай ток болуп мындай бүт жерден, бүт жактан сени колдоп, монтип, көтөрмөлөп сени өйдө бийикке чыгарып атса, ошол ырчы бат эле ийгиликке жетет деп ойлойм. Анан албетте колдоо жок болуп атса, мындай даже ырдагың келбей калат дегендейчи. Ошон үчүн ошол нерсе аябай бул эмне болмок эле ырдап коесуң да барып эле деп айтып койгон оңой эле. Бирок ал ошол ички ошол адамдын ичинде болуп аткан нерсени эч ким билбейт да. Сиздикин, ар бир адамдыкын эч ким билбейт. Ошон үчүн мындай эле сырттан туруп эле сүйлөп койгон оңой, бирок кылган кыйын дегендей. Ошол эми көп нерсе жатат. Албетте мырза, сиз мынтип сөздү психология жакка бурганыңызга караганда бир өзгөчө жан дүйнөңүздө өзгөчө нерсе болуп аткандай, Эми ар бир адамда боло берет го. Баягы кээде тура эмес туруп калганда деле настроение жок болот. Уйкуган бай калганда мисалы үчүн, Бирок уйку Кудайга шүгүр жакшы эле кандай. Канды? Баары жакшы. Ойдо Кудай. Нормально деп коеюн. Болду анда. Анан соңку учурларда сиздин көрөрмандар байкагандай эле азыр көп мааракелерде үй бүлөлүк дуэт болуп атат, Негизи бул нерсени качан пландалып, анан канча убакыттын ичинде ишке ашырып, анан кимдин идеясы менен чогурдап калдыңыздар? Бул негизи Аскат Сулайманов байкебиз бар да, актер. Анан аны баардыгыңыздар эле билесиздер.
Муртжан биздин Такебай байкебиз дегенде баардыгы Такебайдан аябай катуу билип калган. Анан негизи эле мыкты таланттуу байкебизди аябай сыйлайбыз. Анан ошол балам үйлөнүп атат деп калды. Анан үйлөнүп атат дегенде ошол эми биз баягы кино жаатында жүргөндөн, кино индустриясында жүргөндүктөн баягы жар менен алып кирбей баламды үйлөнүү тоюнда. Силер ошо Нурчолпон экөөңөр дуэт кылып, ошо Дарагыры кино тасмасында Эсен менен Бегимайдын ырын экөөңүздөр эки жактан алып кирбейсиздерби, бир өзгөчөлүк бир нерсе кылбайлыбы деди. Буна өзүм негизи мурда сунуштагам Аскат байкегечи өзүм. Анан унутуп калыптырмын да кайра сунуштагам. Анан мына эми балам чоңоюп үйлөнүп атат, эми келе бир необычный бир выход кылып коелу деди. Анан мейли албетте деп Нурчолпонго чалсам, Нурчолпон бош эмес, мен башка чет өлкө жакта жүрөм деп ушинтип койду. Анан эмне кылабыз, кандай кылабыз деп атып, анан кел анда Зарина менен өзүң келинчең менен ырдап койбойсуңбу деп Аскат байке өзү айтып калды. Анан ошентип өзүм келинчегим менен ырдап калып, Зарина менен ошентип ошол жерден биринчи дуэт башталды. Анан кийин эле ошентип ырлар көп жазылып кетти, айланайын кетти, андан кийин азыр ырдалып бүтпөйт махабатка Кудай буйрса бир клип тартайлы деген ой болуп атат. Ушу Каныкей эжекебиз ырдап жүргөн ырлардын репертуарынан ошол Каныкей эжекебизден сурадык ошол ырды. Хорошо ырдай бергиле деди. Анан жакында буйрса аны да ырдап чыгарабыз. Анан алып баруучулук өзүм да алып барып калдым. Азыр көп тойлорду алып барып атабыз. Кызматка даярбыз деп өзүбүз реклама кылып кетели. Телефон номериңизди айтып салсаңыз. Номерди айтабыз деп. Акылсам дары. Инстаграм баракчага бүт жактан номерлер жазылып турат. Кирип чалсаңыздар кызматка мына даярбыз. Анан жигитке 70 өнөр аздык кылат дегендей ошол алып баруучулук кесипти дагы тойлорду алып барып ушундай баягы оокат кылып атабыз. Кудайга шүгүр. Кесиптеш болушубуз менен Адилет мырза. Рахмат бирге. Жагып атат сизге. Чындап айтканда, ачык айтканда кыйын экен. 5 саат ошол жерде элдин баягы көңүлүн карап, элге жагып атабызбы, жакпай атабызбы, ошол той ээси ыраазы болобу бизге же ыраазы эмеспи деп дагы ойлонуп кетесиң да эми. Ооба да. Анан Кудай буйрса жакшы, азыр баягы эч жаман сөз, жаман ыраазы эмеспиз деген сөздү уга элекпиз. Кудайга шүгүр, бардыгы эле аябай эми буйрса дагы тойлор болсо сиздерди эле кылабыз деген нерсе болуп атат. Кудайга шүгүр. Кудайга чексиз мактоолор. Анан ошол жерде деле бизге абдан керек экен да, баягы жар ырдап калышат, кээде кыз узатуу болуп калат. Ошондо бүт эле анын өзү Зарина Абдыраевди бүткөндүктөн музыкалдык билими бар. Ошон үчүн мага оңойлуу болду. Ушул ырларды кылып койбойсуң десем, өзү барып эле ошол нерселерди жасайт. Анан албетте биздин командага кошулуп, чогуу биргеликте ырдап, дуэттерибизди ырдап, ушундай жакшы маарекелерди алып барып жатабыз. Сонун жаңылыктар экен, чындыгында кубанып турам. Анан негизи эле бир үй бүлөдөгү инсандар жумушуда бир болгондо кандай болот экен? Жадагысы бир маарекеге барасыздар, бир ырды ырдайсыздар. Ар кандай кээде жакшы эле баардыгы. В общем, жакшы эле негизи баардык жактан келтиргенде. Баягы жаныңда, келинчегиң жаныңда көрүп турасың. Кактасың деп бири-бирине издемей жок, Жок, андай жок. Ошон үчүн ал жагынан шүгүр жакшы эле. Эми жакшы, жаман эмес. Эми ал өзүнчө кесип болуп, ал өзүнчө жүргөндө деле ал деле жакшы болмок. Бул дагы жакшы. Жанында күч кубат болуп поддержка кылып турган эмне жетсин, шүгүр жакшы, ал жаман эмес. Демек, бир эле учурда ал жагымдуу нерсе, анан ошол эле учурда жоопкерчиликтүү нерсе да туурабы? Ооба. Эң сонун, анда сиз жогоруда да айтып калдыңыз, дуэт ырлар жакында буйрса чыгат депчи. Анан биз көнүп калганбыз сиздин өзгөчө үнүңүзгө. Анан таптакыр эле башка жанр, башка стилде Адилет Азимов чыгышы мүмкүнбү? Ушу жакын арада. Ооба, ал өзүбүздүн жеке мындай жалгыз исполненияда чыгышы мүмкүн. Өзүм жеке аткарууда.
дуэттерде эми более дуэттерди мындай эки үндү бир дуэт кылыш өтө кыйын да негизи булардачы. Анткени ал кыздын тональности эме да, башка тональность эркектики өзүнчө. Ошону бир нерсеге алып келип туруп, ошол сонун элге жагымдуу чыгыш үчүн деле жакшы аракет кылыш керек экен. Эми баягы Нурчолпон экөөбүздүкү көп эле суранып, элдер качан дагы дуэт чыгат деп көп суроо эмелер көп келген да. Сунуштар дагы көп болгон, анан ушинтип баягы туп келе албай эле бири-бирибизге эме болбой эле, анын убактысы жок болуп калат же менин убактым. Ушинтип баягы болбой атат да. Анан буйруса ошол ишке ашып кетсе, мен ойлойм жакшы болот депчи. Анан албетте Анель менен дагы ырдап баягында бир мааракеден жолугуп калып, вроде бы ырдап көрсөк, топ келишчүдөй сонун бир ырды тандадык азыр. Анан азыр Анель деле күтүп атабыз, азыр Анель ооруп атам дейт. Ошо үнү сакайып жакшы болсо эле буйруса бир жакшы ыр жаздырып чыгабыз деген. Анель менен прям 100% деп айтсак болот да, Кудай буйруса жакында чыгат. Нурчолпон менен азыр 50-50 да. Бирок процессте экен да. Процессте, бирок буйруса жакшы. Негизи эми алар менен баягы более классический жанрда эле мурдакы эле Адилет Айзимовдун эмесинде сонун жакшы элге өзүм жеке аткаруумда албетте ошол кызык болуп да азыр. Необычный деле чыгайын деген ой болуп атат. Кандай необычный ал? Ошо да, необычный кандай ошол болот. Изденүүдө. Жок, ыр ойлоп атам, ыр жакшы. Эми анын баарын айтпай эле турайын. Макул, болгону сиз жанрын айтып койбойсузбу? Эстрада эле. Попса, эстрадный жанрда эле более баягы той вариант эмес, более чыгармачыл, творческий подход деп коет. Мен өзүм жан дүйнөмө жаккан ырларды эле ырдайм эми буюрса. Мен баягы шустрый даңгыр-дуңгур ырлардан эме кылып, азыр творческий подход менен менен кетейин деген ой болуп атат да. Жакшы. Анда буюрса, келе жаткан, чыга турган бардык дуэттериңиз ийгиликтүү чыксын. Үй бүлөлүк, эл суктанган жуптагы да болсо эл кызматында боло берсин. Сизге алса ийгилик каалайлы да. Азыр анда кезекти блиц суроолорго кирейин. Шарттар болсо эң жөнөкөй. Болгону сиз ойлонбой, бат-баттан анан так жооп берип кетишиңиз керек. Хорошо. Баштайлыбы? Сахнабы же студиябы? Сахна. Чыгармачылык үчүн таң же түн? Кайсыл убак ыңгайлуу? Ыр жазууда обонбу же биринчи сөзбү? Негизи сөз, бирок кээде ар кандай болуп калат да, обон деле болуп калышы. Дуэт же соло? Соло. Үйдө ким режиссер? Сизби же жубайыңызбы? Албетте биз да. Эгерде жубайыңыздын колунан жасаган тамак кокус, мен ишенем мыкты жасайт деп, бирок жакпай калса сиз дароо эле бетке айтасызбы? Ооба. Мен эми айтам бетке, бирок жаман көрүнүп калабыз го негизи баардык эле эркектер. Ал эми жубайыңыз эң сонун жасаган тамак? Манты. Үйдө жөн эле туруп ким ырдап баштайт дароо эле? Унчукпаган, күтпөгөн жерден. Мен эле го дейм. Үй бүлөлүк майрамда кайсыл ыр сөзсүз ырдалат? Үй бүлөлүк майрамдабы? Бүт эле ырлар ырдала берет. Ар кандай да, ким кандай келип калса ошону ырдай беребиз. Эң алгач сахнага чыккан учурда жашыңыз канчада эле? 10 дейм да, ал чоң сахнагабы же? Ооба, чоң сахнага. Чоң сахнага ушул негизи ырчылык болуп чыккан эмесмин, актерлук чеберчилигим менен чыккам. Алында мен 5 жашта болчумун да. Мен эсимде бар. Кызыл калпак менен ак кеменин ролунда чыкканбыз. Сиз үчүн эң бактылуу күн деп кайсы күндү айта аласыз? Албетте алар арбын, бирок барысынан өмүр бою эсиңизде калган. Ушул конкурстарды жеңген күндөрүм, анан ошол албетте ата-энеме сонун белек тапшырган күн, ошолдой күндөр эсимден кетпейт. Анан албетте негизи ошо кызым төрөлгөндө ошол күндү унутпайм да. Сонун. Сахнага чыгарды эле эң биринчи оюңузга эмне келет? Сахнага чыкканда оюма эч нерсе келбейт. Оюмда ошол эйфория менен эмеге кирип кетем, ырга.
Музыка сиз үчүн? Жашоо мен үчүн музыкасыз жашай албайм, чындап айтканда. Жашоодогу эң чоң коркунучуңуз? Караңгыдан корком. Жалгыз караңгыдан корком. Жалгыз. Ошол. Жаш ырчыларга бир эле кеңеш бер дей турган болсо, ал кандай болмок? Кичпейилдүү бол. Кичпейилдүү, анан улууларды сыйлап койгон эң, анан кийин зато эч качан силерди дагы ошондой сыйлайт да. Ийгиликке жетиш үчүн биринчи кезекте талантпы же аракетпи? Албетте, биринчи талант, анан аракет. Өзүңүздү 10 жылдан кийинки Адилет Азимовго эгерде сиз кат жазып же телефон чала турган болсоңуз, кандай сөздөрдү айтмаксыз? 10 жыл кийин, Ооба, алдыдагы. Азыр канчадасыз? Азыр Айтпай эле коюнчу дейсизби? азыр сыр боюнан калсынчы деп. Тамаша эме 33-кө чыгып калдык. Ошондо 43-төгү Адилет мырзага. Эме эмне демейм, даже айта албайм эч нерсе деп, азыр эмне деп айта алам билбейм. 10 жыл мурунку Адилет Азимовгочу? 10 жыл мурункуга мен айтмакмын да. Эмне делебиз? 10 жыл мурункуга айтмакмын. Оку, жакшылап оку, аракет кыл, көп иште. Уктаба, түтүнүп иште демекмин да. Көбүрөөк уктаган окшойсуз да. Бир аз жалкоорок болгом. Эми негизи адам өзү жалкоо го. Адилет Азимовду элге тааныткан чыгарма? Кудай берсе сүйүүгүчү деп айтсам болот. Сүйүүгүчү. Жашоодогу эң чоң мотивацияңыз? Мотивация алга, артты карабай эле, только вперед дегендей. Эң сонун алга жана алга дейли. Сонун жооптор болду. Анан мага кызыктырган нерсе, жогоруда айтып калдыңыз, эң алгачкы сахнага чыгышым бул 5 жашымда. Актёрдук чеберчилик деп. Анан ошол боюнча актёрдук чеберчиликти өнүктүрдүңүзбү же ал жаат такыр эле ошол боюнча калып калдыбы? Негизи ал жаат ошол боюнча калып калды, бирок мен өзү апам актриса, драм театрда профессиональный актриса, драм театрды бүткөн. Анан көп эле негизи сунуштар болуп калса, өзүм деле жалкоолонот окшойм, кастингтерге катышып бир роль жаратсамбы деген ой болуп аткан. Негизи кино, комедия болсо комедия, историческийлерге жарашсак, историческийлерге, любой терс каарман, жакшы каарман бүт жака кете бермекпиз да. Негизи мындай шык бар. Бар да, шык негизи бар. Анан болгону ошол режиссерлор байкабай атат окшойт. Келиңиз, кайрылып калабыз азыр анда. Эми бир көрүп калсаңыздар, бир эпизодко болсо деле шүгүр кылат элем дегендейчи. Келиңиз, анда жогоруда айтып калбадыңызбы? Терс каарман дагы, оң каарман дагы депчи. Бир бүт каарман каалагандай бир кичинекей бир эпизод аткарып өтпөйлү, бизди көрүп аткан режиссерлорго деле кичине. Эмнени аткарабыз? Каалаган нерсеңизди, чек жок фантазияга. Мындай бир мындай Маанайы жок бирөөнү манайы жок бир бай кишини аткарып коелу. Анда макул. Гүл, эмне деген гүл? Нормальный гүл койбойсуңар, мындай нормальный отурбайсыңар. Кечирип коспанан алмаштырып коесуз, маанайыңыз Убактым деле аз болчу негизи. Лимузин эме жакындап калса кете берейин, анда уруксат болсо, мен абдан өтө шашылышмын. Банкта күтүп атат деп эле миллиарддар. Миллиарддар. Дерзкий, негизи ушундай терс каарманды деле жакшы аткарган негизи бар да, шыгымчы. Кыялыңыздагы роль кайсыл? Рольбу негизи кыялым эми жакшы каарман эле да негизи. Жакшы каарман, Эме бир баатырдын ролун аткаргым келет. Мурдакы Супермен сыяктуу бир жакшы бир спасательдердин, жакшы каармандардын негизи аткаргым келет. Бирок эми айтып атпайм, бүт азыр мына эпизодко деле даярмын да негизи. Бүтүп чуркап кетсе деле, ошол мынтип чуркап кетип көрүнүп кетсем деле, ошого деле ыраазы боло беребиз, Кудай буйруса негизи. Чоң рахмат айталы. Буюрса сизди
бир гана ырчылыктан эмес, актер катары да көргөнгө биз абдан кызыктарбыз. Буюрса балким Голливудту да багындырып каласыз айтор, Кудай билсе, эми Голливуд деп эле ойлойм. Эми айтып аткан соң чоң ойлойт эле да. Кудай кыялдан элем. Соңку Албетте Голливуд болуп кетсе, албетте көп адамдарга жардам бермекмин гонорарым менен. Болсун. Ушул сөзүңүздү биз эске алабыз. Анан соңку суроо мындайча жаңырсын. Эгерде сиздин жашооңуздан кинотасма тартылса, ал кандай жанрда болмок дагы, анан саундтреги кайсы чыгармаңыз болмок? Саундтрегин жаңы чыгарма болмок. Бул биринчи. Мен жөнүндө кино болсо, О да сиз тууралуу. сонун эле кино болмок. Аябай сонун кино болмок. Комедия. Бул комедия деле бар, драма деле бар, боевик деле бар. Фантастика. Фантастика жок го дейм, бирок драма, комедия и боевик болушун, ошо 3 жанр кээ бирки жерлеринде триллерлерде кошулуп кетиши мүмкүн. Бул жашоомдо көп эле эми ушу 34кө чыгып калдым. Ошо 34кө чейин жакшы эле нерселерди көрдүм, жакшы элге кызыктуу нерсе кино тартса болот негизичи. Бирок оюңузда барбы? Негизи бар. Келечекте бар албетте. Кичине дагы бир бизнесмен болуп бир байыйын, албетте өзүм жөнүндө. Омин, болсун дейли. Эң сонун бүгүн сонун маалыматтарды уга алдык сиз туурасында. Албетте убакыт деген убакыт, бизге бөлүнгөн убакытта соңуна келген экен. Келиңиз, сизге анда эркин микрофон санайын. Жалпы кыргыз элине бардыгына ден соолук каалайбыз, ийгилик каалайбыз. Ойлогон ой максаттарыңыздарга барыңыздар, жетиңиздер. Албетте ушул Музлайф долбоорунун бардык режиссер, алып баруучу, бардык ушул тартып жаткан биздин байке бардыгына ыраазычылыгымды билдиргим келет. Ушул ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Ар дайым эфириңиздер тунук боюнча эле жаркырап турсун. Айтканыңыз келсин. Ошол баарыңыздарга ден соолук. Рахмат баарыңыздарга. Терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Сизге дагы чоң рахмат, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Жогоруда айткандай эле эргүүңүз жакын арада келип топтолуп турган ырлардын бардыгы жарыкка чыгып, хитке айлансын. Келип туруңуз.